Жаратман жана тарых жаңылаган 10 жыл. Жакшылыкка сапарлаш, жакшы үмүткө канатташ Жаратман тобу. Улууну уга билип, бири-бирине үгүттөш болгон борбор. Билимге умтулган, чыгармачыл дүйнө курган жалындуу жаштар. Жаштардар тараптуу тарбиялап, бийиктерге жетелеген Жаратман. Эсепке салсак, мындан 10 жыл мурун ата журттун алмашкы сабасынан, жүрөгүндөгү өчпөгөн улуу оттун күчүнүн кубат алган максаттуу улан кыздардын үмүт жандырган тобу пайда болду. Улуусун угуп, кечүүсүн узаттаган, эртеңки элдин жүгүн көтөрө алууга күчү жеткен, билим издеп, көптү көксөгөн жаштардын ынтымагын бир муштумга топтогон Жаратман чыгармачыл жаштар тобу түзүлдү. Айтканга жеңил, укканга оңой болгон бул аралыкта мыкты бурулуштардын алгачкы агымы пайда болду. Жаратман чыгармачылык борбору 2011 жылдын 25 ноябрында идеясы бийик, ойлору түз, интеллекти жогору, адамдыкка сапар тарткан жаштардын тобунан куралган. Башында 10дон ашуун гана улан кыздардан турса, учурда бул чыгармачылык топтун саны 300дөн ашуун. Жыл сайын борбордон мыкты жаштар тарбияланып чыгып, катарына жаңы студенттер кошулуп турат. Борбор ошол кездеги окуу жайдын жаштар комитетинин төрагасы Түмөнбай Колдошовдун демилгеси менен түзүлүп, белгилүү педагог Ташболот Жороевдун сунушу менен борборго Жаратман деген ат ыйгарылган. Ал эми бул топ түзүлгөндөн тарта ОшМПУнун ректору Бекмырза Золоевдун колдоосу менен катары кеңейип, коомдун өз ордун таап, бүгүнкүдөй 10 жашка толуп отурат. Жаратман ар жуманын ишемби күндөрү өтүлүүчү адамдыкка сапар аттуу инсандык мотивациялык сабагын үзгүлтүксүз уюштуруу менен өзүнүн даңгыр жолун баштаган. Ошол күндөн тартып тынымсыз аракеттин, бири-бирине карата жылуу маанайдын, бир туугандыктын арты менен коомдун өз ордун таап, канчалаган жаштарга канат байлатып, бийиктен ашууга дем берип келүүдө. Анда эмесе аталган борборго таандык идеялар жана ишке ашкан максаттардын тизмесин сунуштайлы. Идея жана максат. Бүгүнкү күндө өтө көп мотивациялык сабактар, тренингдер, билим берүү жолдорун үйрөткөн борборлордун саны артты. А мындан 10 жыл мурун эле Жаратман жаштары бул идеялардын үстүнөн иштеп жана далилдеп бере алды. Дал ушул чакта да уланып жаткан адамдыкка сапар дилмаек сериясы аталышындагы сабактар буга далил болуп бере алат. Тазалык жана үлгү. Айтылган сөздө аткарылган жыйынтык гана тастыктайт. Эч кимден эч нерсе талап кылбаган, өз каалоосу менен айлананы агартып, жаратылышты жактырып жүргөн бирөө жарымды азырда көрдүңүзбү? Андайды чырак менен издеп табуу да кыйынга турат. Бирок бир учурда аталган жаштар өз каалоосу менен сабактан соң тазалык иштерин, эс алуу жайларын сырдап тазалоо аракеттерин эч кимден жардам же колдоо күтпөстөн эле баштай алышкан. Жана да учурда улантып келишүүдө. Чыгаандар жана кыраандар. Биринен бири ашып, арттагысын кошо тартып, журтка аттын кашкасындай болгон азаматтарды чыгарып салгандарына Жаратман тобу бүгүн өздөрү да таңданатсыңар. Тастыктап айтсак, негиздөөчү Түмөнбай Колдошов учурда Бишкек музыкалык педагогикалык колледжинин директору, филология илимдеринин кандидаты. Мүчөсү Эмил Абдибалиев ОшМПУнун окуу бөлүмүнүн башчысы. Мүчөсү Зайнидин Момонов Жетиген мектеп-лицейинин директору. Самат Маматжанов Алай районундагы номер 4 мектеп-интернатынын директору. Бир нече эл аралык республикалык ыр-сынактардын жеңүүчүсү, белгилүү жаш акын Мелис Маматжанов ОшМУнун ректорунун жардамчысы. Азыркы муундун мыкты опера ырчысы Нуртилек Абдигапаров Бишкек музыкалык педагогикалык колледжинин окутуучусу. Асманда бир учак жол менен
сана тартпа алдына ба. Бир нече мыкты обондордун автору, азыркынын керемет үндүү талант ээси Элеман Жалалов, ОшМПУнун окутуучусу. Жеке ишкерлик менен Корея жергесинде ийгилик жаратып келе жаткан Нурмамет Абдуллаев. Мыкты жаш педагог, тренер Нургүл Тайыр кызы, Курманжан-Датка түрк лицейинин окутуучусу. Жогорку окуу жайдан ректордун, министрдин жардамчысы кызматын аркалаган Өмүрбек Акбаралиев учурда Ош шаарында Келбил жекеменчек билим берүү комплексин төптөп, ийгиликтүү иш алып барууда. Жаратман чыгармачылык борборунан дал ушул сыяктуу азыр айтылбай, бирок арасын кеңейтип, эл керегине жарап, алдыңкы кызматтарды аркалаган мүчөлөрү ого эле көп. Кыргыздын кыраандарын күн сайын өстүрүү жолунда кымындай да акчаны амалга айландырбагандыгы жана жараткан алдындагы жаратмандыкты пайда кылууну тилек кылгандыгы үчүн да бүгүнкү ийгиликтердин үстүндө аталган топто ынтымак коштоп бара жатышкан чыгар. Бакыт коштогон түгөйлөр. Тең-теңин тапса, деңиздей балкып жашайт. Элге пайдалуу, журтка күйүмдүү перзент, берекелүү жана куттуу үй-бүлөдөн гана өсүп жетилет. Анында чыныгы катары эртеңки жаркын келечектин мыкты чыгаандарын тарбиялап жаткан мыкты ата, мыкты эне статусуна ээ болгон эки бирдей бактылуу инсандардын бакыт коштогон эрмемине себепчи болгонда дал ушул Жаратман борбору болуп отурат. Ишке ашкан идеялар. Колунан көөрө төгүлгөн чебер, ийне кармоого ийкемдүү кыздардын башын бириктирген тирек кол өнөрчүлөр клубу негизделип, бүгүнкү күндө алгылыктуу аракеттерди аркалап келишүүдө. Бул менен бирге тилинен бал, көзүнөн нур жанып, элдин сүрүн эске албаган чебер сөздүү, коңур үндүү жаштардын башын кошкон алып баруучулар мектеби. Колундагы кооз буюмдар аркылуу көптүн көңүлүн өзүнө бурган, чеберчиликтин ээсине айланган жигиттердин уста клубу. Ийкемдүүлүгү менен бийдин ыгын жандандырган, кыздардан куралган чолпон бийчилер тобу. Окуу жайдын деңгээлинде долбоор жазуу сынагын жеңип, студенттерге тил үйрөтүү максатында ачылган русский язык легко окуу курсу. Ааламды ырга салган, дүйнөсү дайыма арзууга арбалган акындардын тобун бир сапка, бир ыргакка бириктирген акындар мектеби иш алып барышат. Билимге тилектеш, илимге табакташ, китепке жолдош билим кемеси интеллектуалдык клубу акыркы жылдардагы интеллектуалдык сынактардын ар биринде баш байгенин тизгинин колдон тарттырбай, өлкөбүздүн түштүк аймагындагы билерман топтун катарын толуктап келишүүдө. Мектеп окуучулары ортосунда белгилүү бренд жана сынакка айланган ЖРТ программасын Жаратмандын мүчөлөрү колго алып, жалпы республикалык тестке даярдоочу Багыт окуу борборун ачып, өз ишин баштады. Мындан 10 жыл мурун көчөт эгелеп, андан бери көчөт көгөрүп, бүчүр байлап, бүгүнкү күндө мөмөлөрү көзгө көрүнүп турат. Биз күн сайын кадам улап, дилибизди тазартып, максатка карай сапар алып жатабыз. Мунун ар бир ирмеминде Жаратмандын тарбиясы азык, кубаты дем болууда. 10 жыл аралыгында тарых жаңылай алган бул курамдын мындан ары да арышы кенен, планы бекем, өз позициясында турган дымагы өчпөйт. Жаратмандын жакшыларынын жарык өчпөй тарых издеринен баяндалат деген чоң үмүттөбүз. Жаратман мен, Жаратман сен, Жаратман бул бизбиз.